Ислам жихадынын Газадагы эң таасирдүү командиринин жаназасындагы жүрүш. Аза күткөндөр өч алабыз деп кыйкырышууда. Аллаху акбар. Көп өтпөй өч алуу да башталды. Куралдуу топ Израиль шаарларын ракета менен аткылады. Тажрыйбалуу согушкердин өлүмү жихадчыл топ үчүн оор сокку болду. Ал ушул жерде башка 7 киши менен бирге Израилдин бомбалоосунан каза тапкан. Өтө коркунучтуу болду. Алар бул үйгө 5-6 ракета атышты. Ар кайсы жерде өлүктөр жаткан, дейт жакын жерде жашаган Ахмад Табарес. Израиль улутчулдары Иерусалимдин эң талаштуу ыйык жерине, жөөттөрдүн майрамына барган кезде зордук зомбулук ал жакка да жетти. Израилдин абадан коргонуу системасы Палестинанын 2 ракетасын шаардын үстүнөн атып түшүргөнүн асмандагы ак түтүндүн издеринен көрсө болот. Израиль расмийлери жарандарын коргоп, ислам жихадынын кол салуусунун алдын алуу үчүн аскердик операция баштаганын жана алар бул топтун пландары тууралуу толук кабардар экенин айтышты. Израилдин көп бөлүгүндө болсо кадимки жашоо токтоп калды. Сиреналардан улам Тель-Авивдин пляжындагылар жашынуучу жайларга шашып баратышат. Түштүк тарапта болсо бул көнүмүш адатка айланды. Биз ушундай абалда жашап жатабыз. Үйүбүздө аткылоодон калкалоочу жай бар. Ал жерге 10 секундта жетебиз. Анан 10 мүнөт күтөбүз. Жума күндөн берки кармаштан кийин Египеттин ортомчулугу менен түзүлгөн ок атышпоо келишими сакталат деген үмүт бар. Бирок мындагылар элдешүү дайыма убактылуу экенин билишет.